Урматтуу мекендештер, биз билгендей мындан 79 жыл мурда улуу ата мекендик согуш башталган. Ал учурда дүйнөдө Советтик социалисттик республикалар союзу деп аталган улуу мамлекет болгон. Ал мамлекет кыскача СССР деп аталып, анын курамына 15 союздук республикалар кирген. Биздин Кыргызстан Кыргыз Советтик социалисттик республикасы деген аталыш менен СССРдин толук кандуу мүчөсү болгон. 1941 жылдын 22 июнунда таңкы саат 4-тө фашисттик Германия жана анын союздаштары Италия, Венгрия, Румыния, Финляндия, Словакия, Хорватия жалпысынан 4 миллион 300 миң аскерден турган кошууну менен күтүүсүздөн СССРге кол салышкан. Ушул күндөн баштап тарыхта улуу ата мекендик согуш деген ат менен калган, мурда адамзаты билип көрбөгөн материалдык, маданий, моралдык жана эң негизгиси адамдык жоготууларды алып келген улуу кырчын башталган. Тып-тынч жаткан элиме душман келип кол салды. СССРдин жеринде кандуу согуш башталды. Өз балдарын көз жаш менен өлүмгө узатышты. Ыйлап, сыздап энелер курман болду, баатыр болду нечендер. Жашасын деп бизди ушул өмүрдө. Танк алдына тайманбастан барышты. Эл жер үчүн душман менен алышты. Эч тайманбас биздин баатыр аталар. Элибизге жеңиш менен кайт. Согуштун жүрүшү. Душман СССРди оңой эле жеңип алам деп ойлогон. Бирок СССРдин эли душман күткөндөй бөлүнүп жарылбастан, кайра тескерисинче биригип, бир туугандык мамилелери эң жогорку деңгээлде экенин далилдеп, толугу менен каршы күрөшкө чыгышты. СССРдин бардык союздук республикалары болгон күчтөрүн жыйнап, фашисттик баскынчыларга каршы турушту. Согуш фронтто да, тылда да жүрдү. Фронтто аскерлерибиз өз жандарын аябай салгылашса, курал кармоого жараксыз болгон тылда калган алардын ата-апалары, жашы жетерлик уул кыздары 12-14 сааттан күжүрмөн эмгектеништи. Ачкачылыктын азабын фронтто да, тылда да тартышты. Каргашалуу улуу ата мекендик согуш 1418 күн жана түн уланып, СССРге аябагандай оор жоготууларды алып келди. Ал мезгилдеги биздин жалпы мекенибиздин жүздөгөн шаарлары, миңдеген айыл кыштактары талкаланган. Зор заводдору жана фабрикалары, совхоздору жана колхоздору жок болгон. 27 миллион кишиден айрылдык. Аягында СССРдин жалпы эле көрсөткөн массалык героизмдин жыйынтыгында биздин өлкө жеңишке жетишти. Бул жеңиш улуу жеңиш деп аталып, 9 майда жыл сайын белгилеп келебиз. Кыргызстанда согуштун алдында 1,5 миллиондой эл калган. Анын 360 миңдей кишиси жаар 4 жараны фронтко кеткен. Кайрылып 160 миң мекендештерибиз келбеди. 160 миң. Бул көппү же азбы? Биздин Жалал Абад шаарыбызда бүгүнкү күндө 85 миңдей адам жашайт. Эми элестетели, 2 Жалал Абадтай шаарлардын эли бүтүндөй жашы да, карысы да мерт кеткенин. Бир эле жакыныбыз көз жумса, кабыргабыз кандай кайышат. Аттанып барып айлына, келбеди кайра кайрылып, кан күйгөн ыйык согушка жерене турат кайгырып. Кыйылып кырчын өмүрлөр, өлүмдөр менен коштоду, баласы кайтпай үйүнө, апалар канча боздоду. Көөдөнгө батпай кусалып, сагыныч күйүт кыстады, күттүргөн уулу дайынсыз, аталар канча сыздады. Согуштун ошол карааны алыстап улам баратат, а бирок такыр өчпөстүр жүрөккө калган карата. Жеңиш күнү алыстагы от болуп, көрүнчү арам жанган чот болуп. Өттү чаңды кешип жабыл салганбыз, жеңиш күнү жакындатып алганбыз. Бул жеңишке майрам дары жыттанган адамдардын самайлары ак чалган, көздөрүнөн жаш кылдырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү.
Gündür tündür mekeni biz eştinbay, Mart'ın için geçip durgan göz yumbay. Gündür tündür işte büyük cangamız, Ceviş günün jatındatıp alganbız. Bul Ceviş gün ayran, darıcıktanlan adamdardın. Samaları akçalgan gözlerinin, Caş kıldırıp şatlangan. Ceviş günü, Ceviş günü, Ceviş günü.